Эң көп тынчсыздандырган эки момент болуп атат. Биринчиси бул ММКлардын баарысын перерегистрация кайра каттоодон өткөрүү, анан ушул ал эми сайттарды, веб-сайттардын баарысын кайра каттоо жөнүндөгү сунуш бир аз мени тынчсыздандырып атат. Себеби бул мындай рычаг катары колдонуп калышы мүмкүн. Эгер бийликке жакпаган учурда, жакпаган ММКларга рычаг катары колдонуп калышы мүмкүн деген мындай опасение бар да. Анан веб-сайттарды каттоо дагы ошондой эле нерсе, бирок бир жана веб-сайттар түрдүү да. Маалыматтык сайттар бар, анан бирдеме саткан сайттар бар, башка толтура да. Анан талап жанагы регистрация кылганда талаптар бар экен, талаптар бар экен. Ошо аудиториясы боюнча, уставы боюнча, башка ушунун баардыгында мындай ойлонтура турган, кооптондура турган бир моменттер көп экен да. Ошондон ойлонуп атам. Анан экинчиси бул жана журналист, ар бир журналист кандайдыр бир редакцияга байланган болуш керек деген, сөзсүз бир кандайдыр бир редакциянын кызматкери болуш керек деген талап дагы бир аз ойлондуруп атат. Себеби азыр бизде эсиңизде жарандык журналисттер көп, блогерлер көп. Алар дагы бир көп маалыматты жасап, маалымат айдымында кандайдыр бир элге түшүндүрүү иштерин, маалымат жеткирүүдө чоң иштерди кылып атат да. Ушул кишилер ушул багытта бир аз тоскоолдук болуп калат окшойт деп турам да. Бунун негизги максаты менин оюмча ошол маалымат айдымын, информационный пространство дейбиз, ошону контролдоо максатында болуп атат го дейм. Бири менен өтө байланышкан, бири-бирине эмеси таасири чоң бир топ мыйзамдар кабыл алынып сунушталып атат да. Мунун баардыгы жөн жерден жөн жайынча эмес болуш керек деп ойлоп атам. Анан ошол маалымат саясатын катуу көзөмөлдөп, баягы өз кандайдыр бир системанын талаптарына, системанын максаттарына туура келбеген ММКлар, туура келбеген ойлорду, туура келбеген маалыматтарды чектөө, ошону чыгарбай коюу, ушундай сыяктуу иш-аракет катары көрсө болот да.